Раз, два! 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 Раз! 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 Акшумкарлар бүгін 5 сентябрда Тажикстан құрама командасы менен беттеш өткөрүлдү. Ойын Дүйшөмбү шаарында болуп өткөндүктөн Кыргыз футбол федерациясы атайын күйөрмандар үчүн мына ушундай фан зона уюштурган. Супер KG'да күйөрмандар менен биргеликте Акшумкарларды колдоого келди. Ойын кандай өтөт? Анда биз менен бирге болуңуздар. Ойын көрөлү анда. Ойын аябай кызыктуу болуп жатат окшойт. Азыр күйөрмандардын өздөрүнөн сурап көрөлү ойын кандай болуп жатканын. Салам алейкум. Ойын кандай болот? Жакшы эле. Ким алдыда кетип атат? Кыргызстан. Утабызбы? Утабыз. Канча эсеп менен утабыз? 3-0 болсо жакшы болот. Голду ким киргизет? Азамат Байматов. Бүгүнкү биринчи жолу келүү эмес. Мен дайыма Кыргызстандын биздин сборныйды колдоп, дайыма бүгүнкүсүндөгү стадион каралбасам да сөзсүз түрдө бул жактан өз үстүгүнө поддержка кылып, жеңсин деп дайым күтүп турабыз. Бүгүнкү үмүтүм 2-0 менен жеңиш деп ойлойм. Алга Кыргызстан. Улуттук курамадан кимдерди тааныйсыз? Улуттук кураманын баарын эле тааныйм. Келиңиз анда санап бериңизчи бар. Люкс, Мирлан Мурзаев, Дүйшөбеков, Байматов, Мусабеков, Кайрат Жыргалбек уулу, Батырканов, Павел Матяш, анан Турсунай Рустамов. Азыркы ойноп аткандардын. Дагы ким бар? 9-ун тааныйт экенсиз. Калганын унутуп калдыңыз, бирок тааныйсыз. Азаматсыз. Бүгүн голду ким киргизет? Албетте ишенебиз. Биздики жеңет деп. Бүгүнкү голду Турсунай Рустамов менен Мирлан Мурзаевтан күтөм. Улуттук курама командабызды колдоп келген күйөрмандар чоң экран аркылуу болсо да Акшумкарларды жан дили менен алга сүрөп жатышты. Курама команда бул жанагы Айзада ойногон команда экен. Жалаң ошол эле жигиттер. Мен өзүм Айзага алып келген болчумун да. Ошол азыр мен бул балдардын баарын тааныйм. Өзгөчө мына токунуп атам анткени өзгөчө мындай дос болуп калганбыз да ужечи. Ошол өзгөчө мына өзгөчө токтор болуп атат да. Анткени деген мен бул балдар менен мындай бирге жатып дегенде бирге бир тамак жеп, бирге бир мындай жүргөнбүз. Ошондуктан мындай Кыргызстан курама командасы да ошондой эле өзүнүн досторума мындай ишенем да. Болею да. Бүгүнкү оюн 2022-жылкы дүйнө чемпиондугунун жана 2023-жылкы Азия чемпиондугунун тандап алуу оюндарынын алкагында болду. Тилекке каршы оюн эсеби 1-0 менен аяктап, кыргыз футболчулары Катар 2022 мундиалына тандап алуу оюндарын жеңилүү ызасы менен баштады. Бирок бул баары бүттү дегендик эмес. Алдыда дагы беттештер бар. Акшумкарлардын кийинки оюну 10 октябрда Мьянма өлкөсүнүн командасы менен Бишкек шаарында болот.